Жогорку окуу жайларды реформалоо кадамы билим сапатын жогорулатып, дүйнөлүк билим берүү деңгээлине чыгуу менен татыктуу адистерди даярдоого багытталган. Буга чейин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридика факультети болуп, кийин өзүнчө университет болгон окуу жай кайрадан бириктирилди. Юридикалык академиянын мурдакы статусу менен биздин азыркы ээлеп аткан статус менен бириккени менимче ушул жагынан дагы чоң жардам болуп, бизге кошулуп аткан жааматтын дагы анан ушул тармакта даярдап жаткан биздин бүтүрүүчүлөрдүн да сапатын башка бир топ алдыңкы деңгээлге чыгарганга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат деп ойлойбуз. Жалпы жогорку окуу жайларда 234 миң студент билим алса, алардын 70 миңи чет элдиктер. Буга чейин окуу жайлардын квоталары өзгөрүүсүз калып, 6 миң гранттык орундарга өткөн студенттер бюджеттик негизде билимин уласа болот. Бул процесстин башкалар үчүн ооруксунбай турган негизде өтүп кетиш үчүн камсыз кылууга биз толук кандуу киришебиз жана муну ишке ашырабыз. Ата-энелерге Алмаз Бейшенович айтты, ата-энелер менен катуу иштешибиз керек. Биз окуу жайлар түшүндүрүшүбүз керек. Буга чейин мен орус тилинде да айттым. Бүгүн онлайн кабыл алуу башталып жүрүп атат экинчи күн. Студенттер эч кандай удургуп бир паника алдырбашы керек. Азыркы тапта билим алуунун жаңы ыкмалары күн сайын өзгөрүп, базар экономикасына жараша кесиптер да жаңыланууда. Бул жолку реформада бир адиске бир нече кесипти үйрөтүү жана окуу мөөнөтүн кыскартуу жактары каралган. Бүгүнкү күндө аябай көп маселе болуп атат, көп түшүнбөй жатат го дейм. Себеби бир вузга, мисалы үчүн Юридика академияга тапшырылды да, биз студенттер кандай болобуз, кандай эмне кылабыз деп, булардын укуктары тебеленбейт. Себеби жетекчилик бул улуттук университетинде деле, националдык Юридика академиясында деле бирдей эле болот, тебеленбейт. Мисалы үчүн Юридика академияга тапшырылган болсо, в итогунда аягында уже улуттук университетте бүтөт деген. Мындан ары окуу жайлар өз имаратын өздөрү керегине жараша өзгөртүп, бюджетин өздөрү тиешелүү жактарга сарптап, педагогикалык курамды да өздөрү аныктайт. Жаңы окуу жылына чейин өзгөчө макам берилген окуу жайлардын бардык түзүмү толук түрдө өзгөрүлүп, студенттерге тоскоол болбогондой шартта окуу программасы башталат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Фалато 24.